Дакансылардан эмесимби деп бир чоочугандай түр көргөзсүңүз. Ошончолук сактана тургандай бир нерсе байкадыңызбы же дайыма ушинтип сактанып жүрөсүзбү? Сактанганды Кудай сактайт дейт. Ыдырыс Исаков чындык үчүн өлүмгө тике карагандардын катарына киреби? Кайсы бир маанилүү бир маселе үчүн боло турган болсо, албетте. Жакшы жактарын айтып салым кошсо болобу? Мактай бериш бул эң оңой жумуш да, өзү негизи чын-чынына келгенде. Сизди кандай деп аташса дагы эл үчүн даярсыз. Эл бузар десе эл бузар, макулсуз баарына. Жана Текебаев айтып атпайбы баягыда? Мен теке деп коюшту, эми теке деле жаман эмес экен деп. Ошо сыяктуу ал жанагы саясатта ар ким менен сүзүшүп, чабышып, ушинтип жүрүп анан кийин теке деген атка конду да. Ыдырыс Исаковдун оозунан биринчи жолу жакшы сөз чыкты, президентти колдогондой көрүнүп атат дегендер пикирлер көп болду. Эч кайсыл президент, эч кайсыл эл башы мен элди кырамын, мен элди чөгөлөтөмүн, мен элди жок кыламын, итке минген кедей кылам деп келбейт. Кассовый аппарат жөнүндө көз караш кандай? Касса аппараттарын киргизебиз деп аткандары бул жакшы демилге. Бирок менин каршы, мен азыр буга толук кошулбайм. Көрсөтүүлөрдүн баарында ачык сүйлөнгө аракет кыласыз, эч нерседен тартынбайсыз. Кандайдыр бир себептер менен камалып кетсеңиз, же бирөө өлтүрүп кетсе деген ой келип, ошондон нары үй бүлөм, бала чакам, эли журтум эмне болот деген ойлор келеби? Менин чоң атам айтат. 40 жыл кыргын болсо, беажал чымын өлбөйт дейт. Анан аялуу башка бир өлүм. Анан бүгүн өлбөсөң, эртең өлөсүң. Эртең болбосо бүрүс күн өлөсүң. Адам өлүүчү зат. Адам төрөлөт, өлөт. Анын ордуна жаңы адам төрөлөт, өлөт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андан корккондон эмне? Бирок сиз кылган иликтөөлөрдөн бир жыйынтык чыктыбы анча-мынча аздан? Болгондордон айтып берейин, азыр мен мактанып берейин. Ыдырыс Исаков деген бул батыштын саясатын колдойт, энпошник, батыштан каржыланат, акчалат дейт. Ушуга так даана жооп берип бир точкасын койсок. Айына бир $1000 тегерегинде акча түшөт. Батыштан алам. Ыдырыс Исаков азыркы учурда эркин журналист. 2019-жылы депутат болом деп азаттыктан чыгып кеткен. Бирок депутат болгон эмес. Ошондон бери элге белгилүү болгон байлыгын айтканга таарынган Мамакеев, итке мингендер жана жипке мингендер, айлыгынан байлыгы көп Аматовдор жана ошондой эле жакында эле чыккан Үтүгү жок театр жана башка көптөгөн иликтөөлөрдүн автору Ыдырыс Исаков. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүнкү конокто эркин журналист Ыдырыс Исаковага кош келдиңиз. Алгач суроо ушундай болсун. Сизди бир жумадан бери интервью сурап ээрчип жүрөм. Ушундай убакыт аз кезде бизге келишкениңизге ыраазычылык билдиребиз. Акыркы чалгандардын биринде айтып калдыңыз, сен кимсиң, дакансылардан эмессиңби деп бир чоочугандай түр көргөзсүңүз. Ошончолук сактана тургандай бир нерсе байкадыңызбы же дайыма ушинтип сактанып жүрөсүзбү? Эми азыр заман ушундай, көрүп атасыңар. Сактанганды Кудай сактайт дейт. Анан ар түрдүү провокациялар уюштурулушу мүмкүн. Ошодон улам эми мен деле мындай адам катары сактанам. Өзүмдү сактагым келет. Ар түрдүү бир жерден чалынбагым келет. Ошондуктан мындай ким менен сүйлөшүп атканымды, кимге эмнени айтып атканымды ылгагым келет да. Ал эми адамдагы кадимки инстинкттердин бири го дейм. Ыдырыс Исаков чындык үчүн өлүмгө тике карагандардын катарына киреби? Өлүмгө тике карай турган убакыттар болот да. Мисалы, өлүмдүн дагы өзүнүн баасы болот. Ошол баасына жараша болсо, анан кийин тике карасаң болот. Мисалы, бир мекенди коргоо үчүн, же бир мекен үчүн күрөштө, анан мен таптакыр эч нерседен коркпойм деп, азыр кээ бирлер ушинтип апыртып сүйлөй беришет, бирок ал акыл эси соо, психологиялык саламаттыгы жакшы адам мындай өлүмгө тике карайм деп эле башын сайып эле көрүнгөн жерди барып сүзө бербейт да. Ошол сыңары, мисалы, өлүмгө тике карайм деп барып азыр учуп барып машина менен бир жерге кирип кеткендик, ал мындай баасы жок эле, жөн эле бир кандай десем, мааниси жок өлүм да. Ушундай мааниде боло турган болсо, жок, мен ага даяр эмесмин. А бирок мекен үчүн боло турган болсо, мындай кайсы бир маанилүү бир маселе үчүн боло турган болсо, албетте.
сиз кылган иштериңиз аркылуу кандайдыр бир бирөөлөрдүн жин этип бир кандайдыр кылган каталарын айтып жаткан кезиңиз, ошодон улам сурадык. Ошонун арты менен бир ушундай сизге буттоозулар көбөйүп жатабы деген маанайда айтканбыз. Эми сиз көрсөтүүлөрүңүз негизинен каталарды айтып, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошом дегендердин бирисиз. Ошол эле кезде жакшы жактарын айтып салым кошсо болобу? Өнүгө алабы? Же жакшы жак жоктугунан айтпайсызбы? Же адамга жакшы жагын айтканда ал өнүкпөйбү? Негизи көрсөтүүнүн бир мааниси жөнүндө. Мындай да, азыр бизде журналисттерге ушундай доомат коюлуп келатат. Эмне үчүн силер жакшы нерсени айтпайсыңар депчи. Бир жагынан караганда бул туура. Дүйнө бир эле ак менен карадан турбайт да. Анда мисалы кызыл бар, сары бар, ак бар, көк бар дегендейчи. Анан ак менен карадан сырткары дагы башка түстөр дагы бар. Дүйнө көп түрдүү, дүйнө көп түстүү. Анан бирок мактай бериш бул эң оңой жумуш да, өзү негизи чын-чынына келгенде. Мактап азыр сизге жаксам болот, мактап буга жаксам болот, мактап башкасына жаксам, бийликке жаксам болот. Анан антип мактап жүрүп, ошо бири-бирибизди мактап жүрүп, ушуга келгенбиз да. Ар бир замандын, доордун өзүнүн кемчиликтери болот. Ар бир доордун өзүнүн зарыл, тез арада чече турган маселелери болот. Аларды мактап айтамбы, күлдүрүп айтамбы, какшыктап айтамбы, же сындап айтамбы, аны кимдир бирөө айтыш керек да. Мисалы азыр өкмөттүк телеканалдар бар. Бардыгы ушул өкмөттүн кылган ишин күндүр-түндүр макташат. Кичинекей бир кыймылын дагы мактап турушат. Андан сырткары кошоматчылар бар. Алар дагы бийликтин ар бир кадамын, ар бир болор болбос нерсе болсо дагы аны мактап турушат. Мактоо Кыргызстанга кокодон эмес, мундон жетип калган. Анан ошо бири-бирибизди мактап эле отура беришибиз керекпи? Алдап эле. Мактоо азыр Кыргызстанда жалган деген сөз менен синоним болуп калган. Ошо жагынан алганда мындай конкреттүү жакшы иштер болсо, албетте мен мактаганга даярмын. Мактаганга эмес, ошону мындай айтып чыкканга. Ооба, бул туура иш болду, ооба, бул жакшы иш болду деп. Анан кемчиликтер ор коюп турса дагы барып алып, мисалы бир мэр, мисалы бир 20 жыл отурат дейли, 10 жыл отурат дейли. Бирок 10 жылда бир көрүнүктүү бир иши жок болсо, эл унчукпай отурса ошону карап, эми бийлик ушундай экен деп. Эмне үчүн аны макташыбыз керек? Анын акыры, ой сен кыймылдайсыңбы? Же ушинтип отура бересиңби деп акыры бирөө сураш керек да. Ошон үчүн мен мактаганга караганда ошол бийликти, жерлердеги чиновниктерди ошо түрткүлөп, сайгылап турсам дейм да. Ошону менен бир өнүгүүгө, өзгөрүүгө салым кошсом дейм. Анткени мен кайдыгер адам эмесмин. Кыргызда азыр жаңы бир сөз пайда болду. Эгерде мактасаң кошоматчы болосуң, жамандасаң эл бузар болосуң, унчукпасаң кайдыгер болосуң. Кимиси болушубуз керек анда? Мактап кошоматчы болушубуз керек, мактап же болбосо эч нерсе айтпай кайдыгер болушубуз керек. Бирок мен кайдыгерликти тандай албайм. Мактоону дагы тандай албайм. Анткени мен кошоматчы дагы болгум келбейт. Мен өзү негизи түйүнөн кошоматчы эмесмин. Кошомат кыла албайм да. Анан бирок чындыкты айткым келет. Ошо жакшы болсо жакшы, жаман деп. Эми бул нерсени баягы Ыдырыс ушул бийликти жамандашка гана шыктанган, жамандаганга гана адистешкен адам катары кабыл албаш керек го дейм да. Себеби айтып атпаймынбы, мен Кыргызстан, биздин өлкөбүз, бул жерде башка адамдар келип жашабайт да. Бул биздин өлкөбүз, бул биздин үйүбүз да. Мен үйүбүздүн жакшыраак болушун каалайм. Бүгүнкү, мисалы эртеңкиден бүгүнүбүз жакшы болсо дейм, бүгүнкүбүздөн эртеңибиз жакшы болсо экен дейм. Себеби мен көрүп турам, мен эртең мен деле картаям. Биздин ата-энелерибиз бар, биздин балдарыбыз бар. Ошолор жакшы билимге ээ болсо экен дейм, коопсуз жерде жашаса экен дейм, тегиз жолдо жүрсө экен дейм. Жакшы сапаттуу медицинадан бир ошонун кызматынан пайдалансак дейм, балдарыбыз билимдүүрөөк болсо экен дейм. Ушунун баардыгы келип туруп сапатка,
бардыгы келип туруп, ал сапат бул акчага барып такалат да. Ошол эгерде Кыргызстанда коррупция жок болсо, коррупция бир ооздукталып турса, анда ошол мен айтып аткан азыркы маселелер бир аз сапаттуураак чечилет эле деп ойлойм. Мисалы, эмне үчүн тендер өтүш керек? Эмне үчүн мамлекет акчаны бөлүш керек, анан тендер өтүш керек? А тендерде биз күткөн нерсе башка, реалдуу колубузга алган нерсе башка. Эмне үчүн биз баягы эки жолу ачылып жабылгандан кийин бузула турган эшиктерди кабыл алышыбыз керек? Эмне үчүн мынтип бир бассаң кайрылып кете турган эшиктин ручкаларын биз кабыл алып, ушундай экен деп отурушубуз керек? Ошол жагынан алганда ушуга окшогон кемчиликтерди акыры бирөө айтып туруш керек да. Мактап эле тура бербей. Мисалы бир жаңы мектеп салынат. Бир даары мактап кетишет. Мактап кеткенден кийин жыл айланбай атып бузулуп талкаланып калып атпайбы? Аны акыры бул болбойт деген бирөө болуш керекпи? Бул кандай бул деп. Ошон үчүн анан мен өзүм чыдабайм да ошогочу. Бул мен муну адилетсиздик деп эсептейм. Мен муну кызылдай коррупция деп эсептейм. Демек мен аны айтып чыгып турушум керек. Ошол. Мактоочулар жетиштүү дедиңиз. Ошол эле кезде иш кылсаң, кандай иш кылсаң да бир атка коносуң дедиңиз. Мисалы, кайдыгерлик менен карасаң, бул эч нерсе кылбасаң кайдыгерлик, бир нерсе кылсаң эл бузар, мактасаң паткайлын деген сыяктуу. Ошондо сизди кандай деп аташса дагы эл үчүн даярсыз. Эл бузар десе эл бузар, макулсуз баарына. Эми мындай да. Сиз кандайдыр бир иш кылып атасыз, баары бир атка коносуз, өзүңүз айтыңыз да. Ооба. Демек даярсыз ал атка деле. Эл үчүн. Эми андан эч ким короон албайт да. Азыр эми мындай да, адам эч качан атты өзүнө өзү албайт да, өзүнө өзү ат койбойт да. Ал өзү мындай бир өзүнүн жүрүм турумуна жараша, жана Текебаев айтып атпайбы баягыда, мен Теке деп коюшту, эми Теке деле жаман эмес экен деп. Ошол сыяктуу ал жанагы саясатта ар ким менен сүзүшүп, чабышып, ушинтип жүрүп анан кийин Теке деген атка конду да. Анан фамилиясы дагы баягы Текебаев болгон үчүн. Анан ошол сыяктуу анын мүнөзү, анын жүрүм туруму ага ошол атты алып келди. Бирок ал мени Текедегиле деп өзү чыгып эч кимге айтпаса керек. Ошол сыяктуу эми адамга атты эл берет. Адамга мүнөздөмөнү, сынды эл берет да. Анан азыр дагы бир жаңы ат пайда болбоду, баягы өзүң айткан докансалар деген. Азыр жанагы өмүрүндө эки китепти бир барактап ачып көрбөгөн балдар ошол жок, ушундай болуш керек, ушинтиш керек деп эле баягы кыйгырып жүрүшпөйбү? Түшүндүрсөң түшүнбөйт. Бир жакшы мындай айтсаң түшүнбөйт. Анан жок, ушундай болуш керек эле деп өзүнүн оюн таңуулап эле келатышат. Мына ошолорду баягы адеп доканса деп кыйкыра бергенден улам алар ушул доканса деген атка конуп калышты. Ошол сыяктуу адам өзүнүн жүрүм турумуна, кылган ишине, мүнөзүнө, тутунган позициясына жараша кайсы бир атты алат. Аны мага эмне деп ат коюшат? Аны мен билбейм эми. Сизге кызык. Аны эл чечет. Эми кызык болгон күндө дагы мен эмне дейм? Эми ага каршы тура албасаң, аны жок деп элдин баягы эл оозунда элек жок деп коет. Эми эл бирдемени айтып атса, аны кантип тыясың? Аны жок, бул жакпайт деп кантип айтасың? Айтсаң деле аны ким угат? Ошол сыяктуу эми жашоо ушундай. Аны менен жашоого каршы турбаш керек менин оюмча. Аны кабыл алыш керек, ошол. Кемчиликти да акыры бирөө айтып туруш керек дедиңиз. Ооба. Сиз эфирлериңиздин биринде президенттин кылган иштеринен бир 3 жумушун айтып өттүңүз эфирлердин биринде. Темир жол салуу боюнча курал жаракты алуудан орустардан каалаган дат басканды алган жок дедиңиз. Ошол сыяктуу нерселер айттыңыз. Ошол эфирдин этегин биз окусак, комментарийдин көбү Ыдырыс Исаковдун оозунан биринчи жолу жакшы сөз чыкты, президентти колдогондой көрүнүп атат дегендер пикирлер көп болду. Бул деген калыстык сөзүңүздөрдүн бириби же кандай ой менен айттыңыз деген кызык да. Көбү сурашат. Кандай ушу президентке жакшы сөз айткандай көрүнүп атат, бизге эмне болгон дегендер чыкты. Мен ошол эфирде дагы айтканмын, азыр дагы айтамын, мындай. Эч кайсыл президент, эч кайсыл эл башы мен элди кырамын, мен элди чөгөлөтөмүн, мен элди жок кыламын, итке минген кедей кылам деп келбейт. Бардыгы жакшы ниет менен келет. Бирок ошол ниетин канчалык ишке ашыра алат, кандай жолдор менен ишке ашырат, ал башка маселе. Мен азыр мисалы Акаевда деле жакшы ой болгон деп эсептейм, Бакиевде деле жакшы ой болгон деп эсептейм.
бирок ал ошол жакшы ойго жетүү үчүн кайсыл жолду тандады? Ал жолу туура болгонбу же анын ошол тандаган жолу туура эмес болгонбу, ката болгонбу? Баягы орустарда ошибка деген сөз бар. Башкарууда ошибкалар кетет, каталар кетет. Анан азыркылар деле, мисалы Атамбаев деле, Сооронбай Жээнбеков деле, алардын ар биринин доорунда айрым туура жана туура эмес кадамдары болгон, туура жана туура эмес иштери болгон. Алардын баардыгы ушуну туура эмес экенин билип туруп, мен ушундай туура эмес кадамга барып атам, анткени мен ушуну каалайм деп эле барышкан эмес да аларчы. Аларда кайсы бир логика болгон. Алар мен ушуну кылсам туура болот. Эл каршы чыгат, бирок мен туура кылып атам деп ойлогон да. Ошентип отуруп, кайсы бир каталарга жол берилип калат. Жапаровда деле каталар бар, каталар кетип эле атат. Бирок арасында аларды мен сындап айтып эле жүрөм, менен башкалар дагы айтып атат. Ошол сыяктуу эле айрым учурда баягы ниети бар деп атпаймынбы? Ошол алардын деле ниети бар, ниетке жараша аракети бар. Ошого жараша кайсы бир аракеттери туура дагы болуп атат. Мисалы мен Кыргызстанда мындай заманбап, жакшынакай, сапаттуу, мындай батыштын стандарттарына жооп бере алган, жанагы Түркиядан байрактардын сатылып алынышын мен колдодум. Эмне үчүн колдобошубуз керек? Бир жагынан эми акча кетип атат, биз согушпайбыз дешибиз мүмкүн, бирок дагы бир сөз бар. Эгерде тынчтыкты кааласаң, анда согушка даяр бол деген сөз бар. Демек, мындай адамда сөөлөт болот, адамда жанагындай сүр болот. А сүр неден болот? Сүр мисалы кандай десем, кийген кийимиңден, жүргөн турганыңдан, артыңдагы турган мындай бир элиңен, электоратыңан, чөнтөгүңдөгү мындай капчыгыңдын калыңдыгынан же жукалыгынан мындай адамдын портрети түзүлөт. Ошол сыяктуу эле Кыргызстан ал жаңы куралдарды колдонобу, колдонбойбу, ал экинчи маселе. Бирок Кыргызстанда ушундай курал бар экен деген сөздүн өзү ал башкаларды ошо биз менен эсептешип мамиле кылганга аргасыз кылат. Мисалы азыр Россияда атом бомбасы бар. Россия өзү кедей өлкө. Мындай алганда эң кедей өлкөлөрдүн катарына бара кирип кетип атат. Акчасы көп, ал бир уч гана элитанын колунда, а эли кедей. Мамлекети бай, эл кедей. А бирок аны менен биз эсептешип атабыз, башка өлкөлөр эсептешип атат. Неге? Анткени колунда жанагы атом бомбасы бар. Куралы бар. Ошон үчүн эсептешип атабыз. Эгерде Россиянын ошол атом бомбасы жок болсо ким эсептешмек? Ошол сыяктуу эле бизде дагы ошол сыяктуу жок дегенде сүр көрсөтүп, ой, мен монондой нерсем бар деп туруш үчүн дагы балким ошол куралдар керектир. Ошол жагынан алганда, мисалы мен азыр ушул орустардын техникасын албастан, ушул батыштын техникасын алууну мен колдодум. Мен азыр каалайт элем, бизде азыр сатылып алып аткан троллейбустар, автобустар, баягы кызматтык машиналар, бизде билесиңер да баягы айыл өкмөттөргө кызматтык машина катары Жигулилерди беришет, Ниваларды беришет. Ал 5 жылга жетпей талкаланат. 5 жылга жетпей ал ремонтту талап кыла баштайт. Эмне үчүн биз аны алышыбыз керек? Андан көрө мисалы чет өлкөлүк машиналарды албайбызбы? Эмне үчүн биз автобустарды алабыз? Баягы Лиаз деген сыяктуу мисалы Ошто жалаң Лиаздын автобус троллейбустарын алдык. Алар биринчиден Ол-90 экен, экинчиден абдан көп майды жейт экен. Андан көрө мисалы Европада чыккан, Японияда чыккан сапаттуу автобустарды алсак, ошолорду бир 20 жыл колдонгонубуз жакшы беле, же 10 жылга жетпеген, 10 жылга жетпей бир кызмат кылбай атып, бузулуп талкаланып жок боло турган орустун машинасын алганыбыз жакшыбы? Азыр мисалы көчөдөн элден сурайлы, жөнөкөй эле. Кимиси орустун машинасын сүйүп минет. Ким минет азыр? Ким айдайт орустун машинасын? Айла жоктон айдап атпайбызбы? Мисалы азыр мына япондордун машинасын киргизбей койдук, а ошонун айынан баягы орустун чириген машинасын алып келип атабыз. Анын катализатору жок. Рулунда азырга чейин гидравликасы жок. Азырга чейин эшиги тарак деп жабылат. 2 жылга жетпей ремонтту талап кыла баштайт. Андан көрө мисалы жанагы Европанын, Япониянын, Кореянын машиналары жакшы чыгып атпайбы? Ошону алсак жаманбы? Бизде Кыргызстанда жеңил өнөр жай кыйла жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз. Биз баягы Тайвань сыяктуу болуп кеткен жокпуз бул жагынан алганда. Бирок
Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде ошол эле Орусияга кенен ушул килтейген Орусияга кийимди тигип, ошолорго мынаны кийип кой деп алардын кийимин тигип берип аткан өлкөбүз да, аларга кийим экспорттоп аткан өлкөбүз. Демек бул жаман эмес көрсөткүч өзү негизи, бул жаман эмес база. Ошол нерсени президентибиз өзү баш болуп, мына мен кыргыз өндүрүшүн колдоймун, мен кыргыздын кийимин киемин, биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздү ушинтип колдошубуз керек деп, ал Кыргызстанда тигилген костюм-шымды кийип койсо, Кыргызстанда тигилген, мен мына куртканы, мына мен өзүбүздө тигилген куртканы кийип атам, мен патриоттугум ушул деп, ошол патриоттугун ар бир кадамы менен президент далилдеп отуруш керек да. Ушул кийим маселесинде деле президент өзү чыгып, мына мен билем, сапаты жагынан кыргыздын кийимдери балким ошол жанагы дүйнөлүк брендтердин катарына кирбеши мүмкүн, бирок ошондой болсо дагы мен колдош үчүн мен кыргыз өндүрүшүн, кыргыз чеберлеринин колунан чыккан куртканы кийем деп ошону кийсе кол чаппай белек баарыбыз, мактабай белек. Ошол жагы бар да. Анан өзүң башкарып аткан өлкөнүн өндүрүшчүлөрүн өзүң жийирип, анан барып чет өлкөдөн кийинип атсаң, аны эмне үчүн макташыбыз керек? Аны албетте сындайбыз, аны сындашыбыз керек. Бул кийим каяктан келип чыкты? Кассовый аппарат деген маселени элге түшүндүрөм деп базар аралап жүргөндө сүрөттөрүн тартып чыгарып атышат. Кассовый аппарат жөнүндө көз караш кандай? Сиз көрдүңүз толук, мурдадан угуп келатасыз. Бир кенен айтып берсеңиз, пайда, зыяны, карапайым элден түшүнбөгөндөр көп. Бир жөнөкөй тил менен өзүңүз айткандай. Кандай болот ушул? Касса аппарат боюнча мен эми мындай да, биринчиден мен адис эмесмин. Бизде салык системасы ушуга чейин калыптанган эмес. Биз баягы Союздан калган ыкмалар менен гана эптеп, септеп, ушу элдир-селдир салыкты чогултуп келатканбыз. Анан салыкты толтура албай, анан салыктын өлчөмүн көбөйтө беребиз. Салыкты ушинтип көбүрөөк салык салсак эле эл көбүрөөк төлөп калат экен, анан биздин бюджетибиз көбөйүп кетет экен, ошодон жыргап кетебиз деп ойлойбуз. Бул өтө жаңылыштык ой. Салыкты канчалык аз кылсаң, эл ошончолук салыкты өз эрки менен, өз ыктыяры менен төлөй баштайт. Анан ошондо салыкка береке кирет. Анан казынаң толот. Ошого жараша анан салыктын андан башка дагы бир нече баалуулуктары, бир нече жоопкерчиликтери бар. Салыкты алдыңбы? Алганыңдан кийин анын жообун бериш керек деген нерсе бар. Бизде эл салыкты жакшы төлөбөйт. Биринчиден салык төлөө маданиятыбыз жок. Анткени Союздун малында биз салык төлөгөн эмеспиз. Биз үчүн, мисалы, менин атам мисалы колхоздо иштесе же болбосо ооруканада иштеген болсо, ага өкмөт айлыкты берчү, бирок берердин алдында кассадан баягы бухгалтериясы өзү эле сосмондго мынча экен, подоходуң ушунча экен деп кыркып алып туруп, өзү которуп салчу. Биз өзүбүз салык кызматына барып, бул айда мынча айлыкка иштедим, ошонун мына подоходу ушунча, мына сосмонду ушунча, страховкага мынча деп биз төлөгөн эмеспиз да. Биз акыркы бир 10 жылдан бери мындай азыраак төлөп келатабыз. Эми үйрөнө баштаганбыз салык төлөштү. Ушундай шартта салык жанагы касса аппараттарын киргизебиз деп аткандары бул жакшы демилге. Бирок менин каршы, мен азыр буга толук кошулбайм. Баягы балык башынан сасыйт, анан куйругунан тазалай баштайбыз деген сыяктуу. Азыр дагы бийлик ошол эски ыкмага отуруп алды. Мен ушуга каршымын. Неге? Бизде салык системасы бул башынан бузук, башынан бузулган. Бирок биз элден чогултабыз деп атабыз кайра эле. Эгерде элден чогултпай баштап, менин оюмча салык системасын бир иретке келтириш үчүн мындай кылыш керек эле. Салык системасы менен бажыны байлаш керек. Бажыдан канча жүк кирип атат, канча товар кирип атат, бул жактан түшкөн салык менен наркы жактан кирген, чыккан товардын эсебин алганда экөө баланс мондой чыгып калыш керек. Ал азыр бизде чыкпайт. Ошондо, мисалы, эгерде ошондой азыркы мен айткандай система боло турган болсо, кимдир бирөө салыкты бул жактан төлөбөй койсо, наркы жактан кирген жүк менен бул жактан түшкөн салыктын төлөмүндө айырма чыгып калат эле дагы, баланс чыкпай калат. Мына ошондон анан кийин издей баштайсың. Бир жерде бирөө төлөбөй атат деп барып туруп, ошол точканы карап, таап туруп, анан салыкты төктөрмөкпүз да. Бул салыкты 8 миллиондон өйдө обороту барлар төлөйт деди. Эми карапайым элде бир жөнөкөй суроо бар. 8 миллиондон өйдө обороту барлар төлөзө эгер, алардын көбү оптовиктер, демек биз алып аткан нерселер
мисалы 20 сомго алып аткан нерсени ошол салык төлөгөндөр баазын көтөрүшү мүмкүнбү? Ошо салыкка төлөгөн акчаны чыгарыш үчүн 20 сомго алган нерсени 22 сомдон сатып, анткени ал салык төлөп баштады көбүрөөк кассовый аппарат менен. Сиз мен азыр баягы салык кызматынын кызматкериндей эле суроолорду берип атасыз. Бул өтө кесиптик, өтө профессиональный суроолор. Азырынча бул 8 миллион деген сөз азырынча сөз жүзүндө мен билгенден муну 15 миллионго чыгарабыз дешип атат. Бул НДС жөнүндө сөз болуп атат. Баягы кошумча нарк салыгы деген. Ошон үчүн бул суроолорго мен жооп бербей эле коеюн. Мында көп жанагындай биз билбеген, көбүбүз түшүнбөгөн нюанстар бар. Мындай нерсе да, эгерде мурда 5 миллиондон ашкан болсо сен НДС төлөйсүң деген норма боло турган болсо, азыр кымбатчылык болуп кетти. Мисалы азыр 1 жылдын ичинде сиз жөнөкөй камокто, жөнөкөй эле бир кичинекей 4 метрге 4 метрлик дүкөндө отурсаңыз деле соода кылып, сиздин соодаңыз мурдагыдай эле соода болуп атат. Мурдагыдай эле мисалы бир күндүн ичинде бир 10 баклажка Кока-Кола сатасыз, дагы бир 2 килограмм туз сатасыз, 4 килограмм күрүч сатасыз. Ошол сыяктуу эле ошону эле сатып атасыз. Мурда 2 жыл мурун деле ошону саткансыз, азыр деле ошону сатасыз. Кардарыңыздын саны өтө көбөйүп кеткен жок. Бирок кече күрүч мисалы шекер 40 сом турса, азыр 80 сом турат. Демек азыр автоматтык түрдө мурда сиздин салыгыңыз жалпы түшкөн кирешеңиз, соода жүгүртүүңүз, оборотуңуз мурда 1 жылдын ичинде 4 миллион боло турган болсо, азыр 8-9 миллион болуп кетиши мүмкүн. Демек сиз автоматтык түрдө НДС төлөгөнгө кирип кетишиңиз мүмкүн. Ошон үчүн муну азыр мен билгенден талкуу болуп атат, ошону 15 миллионго чыгарабыз деп. Бул деген өтө баягы кесиптик суроо, муну адистер өздөрү түшүндүрүп берсин. Муну баягы таптакыр динди билбеген 2 киши отуруп алып, динди талашып аткандай болбошубуз керек да. Ошон үчүн бул суроолорго мен жооп бере албайм жакшы. Азыркы биздин өкмөттүн, биздин президентибиздин баардык чиновниктердин иштеген кылган аракеттерин көрүп атасыз, кандай ылдамдыкта иш жүргүзүп атат. Ушул көз караш менен караганда, ушул касса аппарат дегенде канча убакытта ишке киргизип, иш жүзүндө ашырып коюшу мүмкүн? Мен айтып атам го, бирок бул каршылык өтө көп болот. Муну ишке ашырыш үчүн оңой эмес. Оңой эмес. Анан көп учурда туура дагы эмес. Туура эмес жактар дагы болуп атат. Айтып атпаймынбы? Салык, ошол касса аппараты бизге керек. Бирок ал үчүн биринчи кезекте өздөрүнөн баштасын деп атам. Мына бажыдан баштасын деп атам. Андан кийин элге түшсүн деп атам. Бирок элге түшөрдө дагы салыктын жанагы ставкаларын түшүрүш керек деп атам. Эгерде түшүрбөй туруп азыркыдай баада, азыркыдай ставкалар менен салыкты ала бере турган болсо, анда билбейм, эл көтөрөбү, көтөрбөйбү. Маселе ушунда жатат. Ойлоруңузду ачык айтып атасыз. Ар бир нерсеге ачык жооп берип жатасыз. Ошондой эле көрсөтүүлөрдүн баарында ачык сүйлөнгөнгө аракет кыласыз, эч нерседен тартынбайсыз. Кандайдыр бир себептер менен камалып кетсеңиз, же бирөө өлтүрүп кетсе деген ой келип, ошондон нары үй бүлөм, бала чакам, эл журтум эмне болот деген ойлор келеби? Эми Кудай анын бетин нары кылсын. Сиз баягы аксиомаларды сурап атасыз да. Ар бир адам үй бүлөсүн ойлойт. Ар бир адам өзүн ойлойт. Менден кийин эмне болот деп аны ойлойт биринчи кезекте. Менин чоң атам бар. Азыр 98ге чыкты. Ал киши 42 жылы же 43 жылы экен согушка аттанып кетип, баягы экинчи дүйнөлүк согушка Венага чейин барып, андан кийин жанагы калыбына келтирүү иштеринде жүргөн. Мен билгенден бир 7 жылдай армияда жүргөн. Ал киши кадимкидей согуштун катышуучусу. Ал жөн эле мындай сыртта жүргөн эмес. Ошол кадимкидей мындай атышып эле жүргөн киши да. Ошол киши айтат, менин чоң атам айтат. 40 жыл кыргын болсо, беажал чымын өлбөйт дейт. Анан аялуу башка бир өлүм. Анан бүгүн өлбөсөң, эртең өлөсүң. Эртең болбосо бүрүс күн өлөсүң. Адам өлүүчү зат. Адам төрөлөт, өлөт. Анын ордуна жаңы адам төрөлөт, өлөт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андан корккондон эмне? Каяка барабыз коркуп? Бирок эми коркпойт десе эле барып эле анан баягы жанкечтилик кыла бериштин деле мааниси болуш керек. Анан эми мени бирөөтө эле баягы супермен катары көрүштүн кереги жок. Мен супермен эмесмин.
Мен жанагы жанкешти эмесмин, камикадзе эмесмин. Бирок кээ бир нерсени бул акыл эстин чегинде айтып талашканга адамдардын укугу бар да. Туура нерсени же болбосо өзүмдүн туура деп эсептеген нерсемди ошол оюмду айтканга жол берилиш керек да. А бул нерсени сөз эркиндиги деген нерсе ушул эле. Мен оюмду айтайын, мен бир эч кандай чакырык жасабайын, кылмыш кылбайын, кылмышка түртпөйүн адамдарды. А бирок бул нерсе ушул туура эмес болуп атат го менимче деп айтканга кантип акыбыз жок. Ошону айткандан да коркуп жашашыбыз керекпи? Мен азыр болгону мен өзүмдүн өмүрүмө коркунуч келе турган деле көп баягы өтө деле мындай бир коркунучтуу нерсени айтпай атам. Элдин бардыгы билген, элдин бардыгы көргөн эле нерсени айтып атам. Элдин үнүн гана чыгарып атам. Элден сурап атам, бул кандай дейсиңер десем, бул туура эмес деп айтып атышат. Ошону гана чыгарып атам. Мен өзүм кошумча айтып атам, туура. Мына жагы мындай экен, бул туура эмес деп айтып атам. Мисалы мен бирөө жерге бир мисалы барсам, мисалы Кыргыздарам баягыда мен Ошко бардым. Ошто баягы улуттук драма театр бар. Кассага акчанын жарымы түшөт экен, жарымы түшпөйт экен жана концерт койгондордон. Ошону айткандан дагы мен корко беришим керекпи? Анан эми Садыр Жапаров жанагы кийимин айтып атышат. Мен азыр кийимин айта элекмин, себеби мен өзүм текшерип көрө элекмин. Бирок эми ошол сөздөр чын боло турган болсо, алардын ою менен дагы эсептешишибиз керек да. Алар душмандык кылып айтып аткан жок да. Алар болгону, ой, мына жакта элиң турат, элиң ачка турат. А биздин өзүбүздө баягы өндүрүш бар, жеңил өнөр жай деген бар. Кийим тигиш жагынан дүйнөдөгү эң артта калган өлкөдө эмеспиз. Тескерисинче биз ортодо же ортодон жогорураак балким деңгээлде турабыз. Демек аны колдоп койсок жакшы болот эле го деген ойду айткысы келип атышат. Ошону эмне үчүн айтпашыбыз керек? Эмне үчүн ошол ойду айтсаң эле өмүргө коркунуч келиш керек? Бизде ушунчалык биз 37-жылда жашап атабыз, Сталиндин заманында. Же болбосо азыр бийликке келген адам эле бул Кудайдан улук болуп кетеби? Элден дагы азиз болуп кетеби? Андай эмес да. Эл өзүнүн оюн, өзүнүн көксөөсүн, өзүнүн мүдөөсүн, өзүнө жаккан, жакпаган нерселерин айтып туруш керек да. Ошого жараша бийлик өзүнүн кайсы бир чыгарган же пландаган чечимдерин кайрадан карап чыкканга бир жол ачылыш керек да, жол болуш керек да. Мисалы азыр сиз периште эмессиз, мен периште эмесмин. Мен ката кетиришим мүмкүн. Ошол сыяктуу эле президент дагы мен сыяктуу пенде, мен сыяктуу адам. Ал деле анда деле эмоция деген бар, анда деле ачуу деген бар, анда деле кубаныч деген бар, анда деле мактоого болгон слабыйлык бардыр балким. Мисалы мактап шеп, сиз туура айтып атасыз деп койсо эле ошого азгырылып кетүү деген бар. Ошондой сезимдер бар да, биз баарыбыз тирүү адамбыз да. Анан кимдир бирөөгө алданып, балким ошондой ката кетип аткан болсо, эл чыгып, ой, туура эмес болуп атат, муну биз көтөрө албайбыз десе, балким президент аны угуш керек. А эгерде укпайм дей турган болсо, анда эмне үчүн укпай атканын негиздеп бериш керек. Урматтуу туугандар, силер түшүнбөй атасыңар. Менин бул чечимге келгениmin себеби мындай. Эгерде аны кылсак, мындай болуп кетиши мүмкүн. Муну кылбай койсок, мындай болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн муну кылсак бул жакшыраак болот деп баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей методдор, ошондой ыкмалар азыр колдонулуш керек да, башкарууда дагы. Анын эч мындай жамандыгы жок, бул криминал эмес. Демек кандай иш кылбайын, Кудайдын буйругу бар, бир башка бир өлүм, кандай иш кылсаңыз деле ошол күнү өлөсүз. Коркуштун кереги жок. Эркин жашап өтүш керек. Сиз көп иликтөө чыгардыңыз, өзүңүз жаңы эле айткан Оштогу иликтөөңүздө көрдүк, жана кассага акчаны төкпөй, артисттердин акчасын алып калып аткандарды көрдүк. Ачык көрүнүп турат, ичинен сурасаңыз башкача жооп берди. Сырттан концерт койгондордун ээзи Тынар Курбаналиев жана башкалар биз төктүк деп атат. Сиз ушуга окшогон аябай көп нерсенин бетин ачтыңыз, көп иликтөө жасадыңыз. Ошолордун канча иликтөөгө бир реакция болуп, бир нерсе болду, бирөөсү кызматтан алынып, соттолуп, журналисттердин биз билебиз, негизги кыла турган иши элге көрсөтүп берүү, жарыялап, маалымат гана чыгаруу, башка эч нерсе жок колдо. Бирок сиз кылган иликтөөлөрдөн бир жыйынтык чыктыбы анча-мынчасынан? Бирөө камалып, бирөө бир нерсе болуп. Менде максат мындай. Кимдир бирөөнү каматып жибериш максат эмес негизи. Менде болгону баягы кылынбай аткан ишти кылдырыш, урдалган жерди кайтарыш, урдалган акчаны кайтарыш. Себеби ал элге иштеш керек. Ал жерде менин дагы жеке өзүмдүн дагы акым бар деп эсептейм. Мисалы мен
жон терим менен сеземин. Мисалы, жолдо баратсаң, жол начар курулган болот. Мен ошол жерде бир ямага түшө турган болсом, менин машинам бузулат. Бузулгандан кийин мен аны чөнтөгүмөн алып, баягы Кытайдын жаман запчасын салганга аргасыз боломун. Мен жон терим менен ар бир кемчиликти сеземин. Ошол сезген нерсемди чыгарамын. Бул бир жагы. Максат бирөөгө жамандык кылыш эмес, тескерисинче бүтүндөй өлкөгө бардыгыбызга жакшы болсунчу деген максат менен ушул аракетти кылып атамын. Анан мындан натыйжа чыгып атабы, чыкпай атабы? Кээ бир учурда чыгып атат, кээ бир учурда чыкпай атат. Менин колумда, мисалы, мен прокурор эмесмин, сот эмесмин. Мен бирөөнү камап жибере албаймын. Мен бирөөнү жазалап сала албаймын. Же болбосо күнөөсүз камалган бирөөнү түрмөдөн бошотуп кое албаймын. Мындай алганда түрмөнүн күлүчү менде эмес, ал башка адамдарда. Бирок мен ошол башка адамдардан доолагым келет. Мына жерде ушул чечим туура эмес болуп калыптыр. Себеби мындай жагдайлар бар экен. Ушуну кайра караш керек го дейм. Анткени силер мына биз адилеттүүлүктү курабыз деп отурасыңар го, кана куруп атканыңар деп ошону доолаймын. Ал бир жагы. Анан кээде ошол сөздөр угулат. Ага жараша реакция болот. Кээ бир учурда болбой калып атат. Болгондордон айтып берейин, азыр мен мактанып берейин. Жаздын алдында мен быйыл өзгөнгө бардым. Барсам, силер билесиңер, баягы илгери Союздун маалында эң баягы борбордук көчөлөргө Ленин деген ат берилген. Ленин көчөсү бул административдик көчөлөр. Мисалы, Ош шаарына барсаңыз, Оштун борбордук көчөсү бул Ош шаардык мэриясынын, облустук администрациянын өзү жайгашкан көчө, бул Ленин көчөсү деп аталат. Анан ошол көчөдө ошол сыяктуу эле башка, мисалы, өзгөнгө барсаңыз деле бул административдик көчө Ленин деп аталат. Ошол сыяктуу бардык жерде саясат ошондой болгон, эми Союздун маалында идеология ошондой болгон, ошон үчүн борбордук көчөлөргө Ленин деген ат берилген. Мен өзгөндүн Ленин көчөсүнө барыпмын. То есть мен алардын борбордук көчөсүнө, административдик көчөсүнө барыпмын. Барсам, тротуардын таптакыр тротуар жок. Прокуратурасы ошол көчөдө жайгашыптыр. Салык кызматы ошол көчөдө жайгашыптыр. Акимияты ошол көчөдө жайгашыптыр, райондук администрация. Мэриясы ошол көчөдө жайгашыптыр. РОВДсу ошол көчөдө жайгашыптыр. Билим берүү башкармалыгы ошол көчөдө жайгашыптыр. ЭКТК инспекциясы ошол көчөдө, архитектурасы ошол көчөдө. Кыскасын айтканда, бардык баягы мен акылдуумун дегендин бардыгы ошол бир көчөдө басат экен. Бирок ошол жерде бир тротуар жок. Тротуардын мындай бир көзгө көрүнөрлүк бир белгиси жок. Анан мен айтып атам, өзгөндө архитектура деген түшүнүктүн бир жок дегенде архитектура жөнүндө базовый түшүнүккө дагы ээ болгон бир дагы адам жок экен деп анан мындай катуу сындадым. Анан кийин ошодон бир ай, 2 ай өтпөй өзгөндүн мэриясы жок, биз тротуар кылабыз деп анан баягы тротуарды кылып баштаптыр. Өзгөндүн акимияты жылыптыр артка. Кадимкидей эле короосун баягы мурда азыр баягы биздин Ак үйдүн алдындагыдай короону жылдырып, ошол жерден жарып өтүп тротуар салышты. Прокуратурасы, өзгөндүн райондук прокуратурасы бул тротуарды парковка кылып алган болчу. Азыр ал жоюлду. Ошол сыяктуу жок дегенде бир көчөнүн тротуары, эки тараптуу тротуары камсыз болду. Мен буга мындай сүйүнүп отурам, мен бул элдин жеңиши деп айтып атам. Ошентип кабыл алдым. Ошол эле учурда ошол жергиликтүү жетекчилерге мен рахмат дедим. Анткени ошол элдин үнүн укту. Бул туура эле айтып атат деп, туураны туура деп кабыл алды. Кабыл алганга эрки жетти. Жок, айта берет, сүйлөй берет деген жок. Жок, тескери кеткен жок. Алар кадимкидей адекваттуу реакция беришти. Ошого окшогон башка жерде дагы мисалдар бар. Мисалы, Баткенге барып, Баткенде эми көп эле нерсени сындап, көп эле кемчиликтерди көргөзүп бердим эле. Арасында бир туалет бар экен жаман. Ошол туалетти оңдоп коюшту, башка жумуш кылышкан жок. Бирок ошого дагы мен кичинекей болсо дагы жеңиш деп отурам. Андан сырткары Араванга бардым. Араванда ошо базарын, ошо Аравандын борбору Бангладештей болуп калганда, анан ошо Араван бул Бангладеште чыктым эле. Ошодон кийин баягы базардын көчөгө чыгып кеткен жерлери ачылды деп атышат. Ошол тосулуп, адам жүрө турган, машина кое турган жерлери өз-өзүнчө бөлүнүп тур. Бул кичинекей болсо дагы жылыш, кичинекей болсо дагы бир кадам. Жөн эле жата бербей, баягы
кан жинибиз аралашып жөн эле жата бергенден көрө кичинекей болсо дагы жеңиш үчүн күрөшүп аны айтып турушубуз керек деп ойлойм. Ошого реакция кылган жетекчилердин бардыгына мен ыраазычылыгымды жеке айтып атам. Туура кылдыңыздар деп. Ошто мен Ошто дагы ошондой болгон. Ошто административдик ошол Ленин көчө деп атканыбызда. Оштун мындай кылабыз да биз. Акыл үйрөтүп, мына жерде мындай кылабыз дейбиз, тиги жерде тигини салабыз дейбиз, өтө чоң мындай бир долбоорлор жөнүндө сүйлөйбүз. Бирок өзүбүздүн мурдубуздун астында турган ишти кылбай коебуз да кээде. Анан ошто дагы ошондой болгон. Ошто деле мындай экотехинспекция деген бар, ГАИ деген бар, прокуратура деген бар, архитектура деген бар, курулушту көзөмөлдөгөн ар түрдүү майда чүйдө органдар бар. Бирок ошто ошол мэриянын алдында бир баягы Аматовтар деп коет, ошол ал жакта дагы ошо кичинекей ошол аймактык деңгээлдеги кландардын бир өкүлү. Ал дагы ошолтип эмени тротуарды тосуп алган болчу. Айта бердим. Акыры баягы тротуар ачылды. Эми кичинекей болсо дагы жеңиш. Бул кээде отуруп айтышат да адамдар, чыдырыс, эмне кыласың, эми ал тротуар бар, жок, эмне болуптур, эми андан эч нерсе болбойт го деп. Жок. Эреже деген нерсе бар да. Эрежени кабыл алдыкпы, демек аны сакташыбыз керек. Ал кимдир бирөөгө керекпи, керек эмеспи, жалпы эреже деп кабыл алганыбыздан кийин ал эреже иштеш керек. Мисалы, мен ушуга бир жакшы мисалды баягы күнү бирөө айтып калды. Ошону келтиргим келет да. Макдоналдс деген жанагы тамак аш саткан эме бар эмеспи, бренд. Ашкана деп коелу кыргызча. Ошолордо мындай бир система бар экен. Эгерде жеке машинада эмес, жөө келсең, сен үчүн кадимкидей кандай десем, ошол жөө адамдардай мамиле кылынат экен. Жөө адамдарды өзүнчө тейлейт экен. Машинадагы адамды өзүнчө тейлейт экен. То есть сен машинаңдан түшпөй эле келип туруп, заказды берип, ошол жерден алып кетсең болот экен. Эгерде сен машинаң менен келип, машинадан заказды берип, ошо Макдоналдска, анан бир нече убакыттан кийин машинаңды арыраак токтотуп алып, анан жөө адамдардын катарында келип, Макдоналдсты жана сатып ала албайт экенсиң. Неге? Эреже ошондой экен. Эреже боюнча сен машинадан заказ бердиңби? Заказды машинаң менен алышың керек экен. Жок, сиз жана заказды машинадан бергенсиз, машинаңыз менен кайрадан келип алып кетиңиз деп, ошентип сизди жөн тейлегенден баш тартып коет экен. Биздегидей көз жумуп койбойт экен. Кээде ушундай формалдуулуктар болот. Эреже. Ал эрежени кабыл алдыкпы? Демек аны сакташыбыз керек. Ошол сыяктуу эле тротуар керек дедикпи биз? Башкалардан тротуарды талап кылып атабызбы? Демек бардыгынан бирдей талап кылышыбыз керек. Азыр жанагы салыкты дагы ошон үчүн айтып атам. Салыкты элден талап кылып атабызбы? Демек чоңдор баштап берсин деп атам. Ошол сыяктуу эле ушинтип отуруп, жанагы эрежени адеп талап кылып отуруп, кичинекей болсо дагы жеңиштерге мен жетишип атам. Бул менин эле жеңишим эмес. Мен айтып атып, аны балким өзүмдүн менин жеңишим катары кабыл алышы мүмкүн, же болбосо эл бул Ыдырыстын жеңиши деп элдер мага ыйгарып коюшу мүмкүн. Бирок бул жалпысынан алганда бул элдин жеңиши. Эл жеңишке аз-аздан болсо дагы жетишип атат. Себеби дүйнө ордунда турбайт. Дүйнө дайыма күн сайын, саат сайын өзгөрүп турат. Дүйнөдө жаңы интернеттин жаңы тиркемелери чыгат. Интернет мисалы кече телефондорубуз, эч кимибиз чөнтөк телефон колдончу эмеспиз, азыр чөнтөк телефон колдонобуз. Азыр монтип телефондун бетин сүртүп отурабыз. Кече эле кнопкасын басып отурчу элек. Ошол сыяктуу эртең мындан башкасына өтөбүз. Кече килтейген телевизорлор болчу эле, көтөрөйүн десең бир жок эле дегенде кеминде бир 20-30 килограммдык. Азыр телевизорлор ашып кетсе 5 килограмм болуп калды. Ошол сыяктуу мындай дүйнө ордунда турбайт да, дүйнө өзгөрүп турат, тынбай жылып турат. Ошон үчүн ага шыкак берип, кээ бир учурда дүйнөнүн ошол туура жагына өзгөрүшүнө мындай багыт берип, аны үчүн аракет кылып, кээде кышайып кетип аткан жерин жок, мына туура эмес жагына кетип атат деп мынтип буруп, тосуп турушубуз керек. Бул баягы жайылып, саздак жерде аккан суудай болбош керек. Мындай бир арыктагы суу максаттуу агат да. Мисалы, арыкка сууну буруп келесиз, анан бул жөөккө суу коесуз, наркы жөөккө суу койбойсуз. Керек болсо коесуз. Же болбосо муну эс алып турсун, наркы жөөккө коеюн дейсиз. Ошол сыяктуу биз заманды кайсы бир деңгээлде өзүбүз башкарышыбыз керек. Өзүбүзгө жаккандай кылып, өзүбүзгө ыңгайлуураак кылып, көчөлөрдү ошентип курушубуз керек.
шартты ошентип түзүшүбүз керек, өзүбүзгө ыңгайлуу болсун деп. Адам мындай Кудай жерди кантип жаратып койсо эле ошентип эле жашап аткан жокпуз да. Кече мисалы адамдар үңкүрдө жашаса, азыр үйдө жашап атабыз. Ошол сыяктуу мындай бул бир жагы философия болуп кетет, бирок экинчи жагынан ошол өзгөрүшкө, туура өзгөрүшкө салым кошуп турушубуз керек да. Аны үчүн талап кылып айтып турушубуз керек. Бирок дегени менен тилекке каршы эзептешкендерден эзептешпегени көбүрөөк да. Иликтөөлөргө. Эми иликтөөлөргө мындай да, кээ бир учурда мен мисалы ачык эле айтайын. Мамакеев жөнүндө мен ушундай бир материал тарттым. Элдин бир дары, ой, аксакал киши экен, жөн эле койбойсуңбу, уят эмеспи, тиги бу дешти. Бирок экинчи жагынан алганда, ал аксакалбы, аксакал эмеспи, ал кызматы аябай көп кызмат кылдыбы, кылбадыбы, ал башка маселе. Бирок бир нерсе бар да. Ал киши мен элди дарылайм деп келген. Элди дарыласын, ошого жараша айлыгын алсын. Жакшы дарылаган болсо азамат экен. Орден медалды алды. Андан сырткары ошол элге кадыры сиңди. Жакшы азамат. Макул. Анан баягы мен ушундай эле деп эле барып өз башкарып аткан ооруканада өлгүчө отуруп албаш керек да. А биз мисалы Ислам Каримовду жамандап атабыз. Өлгүчө отуруп алды ушу киши деп. Назарбаевди жамандап атабыз. Жанагы ушу 83кө чейин ушул кетпей койду деп. Кетсе дагы ордуна башканы коюп алып өз көмүскөдө башкарып отурду деп. Акаевди ошентип 15 жыл ушул кетпей эле койду деп акыры түбөлүк башкарууну орноткусу келип атат деп аны кууганбыз. Ошол сыяктуу эле бул кишилердин дагы мындай кандай десем, мындай нерсе барга, срок годности деген нерсе бар да. Бардык нерсенин срок годности болот. Машинаныкы дагы болот, жаныбардыкы дагы болот, адамдыкы дагы болот, буюмдукы дагы болот. Ошол сыяктуу ар бир буюм эскирет. Ар бир нерсе, мисалы кийим жыртылат, чирийт, адам деле картаят. Картайгандан кийин жаштай ой жүгүртө албай калат, жаштай күчтүү болбой калат, чапчаң болбой калат, энергия түгөнөт. Жаштай колдоруң титиребей операция кыла турган болсоң, ошол баягы зергердей иштей албай каласың. Аны бул физиология да бул. Бул жаратылыш да, аны мойнубузга алышыбыз керек да. Аны аксакал болду эми, кетиңиз дешибиз керекпи? Же аксакал болуп калыпсыз, эми макул, эми өлгүчөңүз болуптур эми деп анан мамлекеттин ресурсун кетирип, анан 3-4 кабинетти берип, андан сырткары баягы жерин берип, ушу жерге үй салып алыңыз деп. Ал дагы аз болуп, анан ушу уважаемый кишилериңиз, ушу сиздин балаңыз эле жарайт, бир жараса деп анан баласын жетекчи кылып отургузуп коюшубуз керекпи? Анан баласы болсо атасын иштен айдайбы аны? Коюңуз ата картайып калыпсыз дейби? Жок. Ошону дебей атпайбы? Ошого окшогон, ошондон анан кийин мен ушинтип чыгарсам, бийлик реакция кылбады. Мен реакцияны көрбөдүм. Анан кийин мындай өзүм ойлодум. Мен ал кишини чыгарып, анан ойлодум эми, өлтүрүп албасам экен эми депчи. Ушу менин айман баягы нерв болуп өлүп кетпесе экен депчи. Анан ушунун өлүмүнө себепкер болгум келген жок да эми. Анан бирок сынды айтарын айттым. Туураны туура, туура эмес деп өзүмдүн көз карашымды айттым. Анан азыр бийлик деле ошол мага окшоп коркуп турат го дейм да. Кой эми өлтүрүп албайлы эми деп анан макул эми туруп-турсунчу. Дедиби деп ойлоп атам бир жагы. Же кошоматка берилип кеттиби мен билбейм. Ал бул президентке дагы кошоматын айтып коюптур да. Кирсем айтып атпайбы, кыргыз президентке эми жетинди, кыргыз эми өзүнүн президентин тапты деп мактап отурат. Ошол жагынан алганда балким ошо президентке ушинтип алдын алып жагынып койгонбу. Мен билбейм эми кандай себеби бар, бирок ага реакция болгон жок. Эми анын ошол бир себеби кошомат болушу мүмкүн президентке жагып. Экинчи себеби жанагы кой эми картайып калды эми макул эми чыдап коелу эми деп отурушабы мен билбейм. Ошол. Ушундай себептер болуп калат экен да. Бийлик кээ бир учурда баягы реакция берейин десе деле мындай бере албай кала турган, эрки жетпей калган учурлар болот да. Түшүнүктүү. Элде бир пикир бар. Бул маселени да сиздин бир ачык айтып жооп бергениңизди эч жерден көрө элекмин. Ыдырыс Исаков деген бул батыштын саясатын колдойт, энпошник, батыштан каржыланат, акча алат дейт. Ушуга так даана жооп берип бир точкасын койсок. Азыр мындай болуп калды. Мен айтайын, өзү батыштан эң көп акча алган бул өзү мамлекет. Өкмөт бизде өзүн өзү бага албай,
өкмөт мындай кылып атат. Чиновниктердин санын өтө көп кылып берген. Чиновниктердин армиясын бага албай эл азыр чөгөлөп калган. Бюджет чөгөлөп калган. Бюджеттин дефицитин өкмөт ошол батыштан, чыгыштан, ар түрдүү өлкөлөрдөн ушундай гранттарды алып, бюджеттин баягы дефицитин, тартыштыгын жоюп келе атат. Бул бир. Bizde biz armiyabızды бага албай атабыз уурулуктун эсебинен. Biz баягы чиновниктти көбөйтүп бергенбиз. Көбөйтүп берсең алардын баардыгын курсак ач, 10 000 сомдон, 20 000 сомдон айлыгы бар, ал жетпейт, анан баардыгы элди уурдап атат. Элди уурдап, мите курттай жеп, ошонун эсебинен алардын айлыгы бир олчоюп жатат. Ал ошентип анан кийин баягы мамлекет өзү элди бага албай калып атат дагы, багыш үчүн айласыз жалдырап анан батыштан акча сурап атат. Батыштан акча алганга мен түп тамырынан каршымын. Мен батыштан акчаны албай, тескерисинче акчаны берген өлкө болсо экен дейм. Кандай жакшы, мисалы сиздин, менин акчам көп болсо. Анан сиз келсеңиз же болбосо, экөөбүз бир чай ичели деп туруп, чайды кой, өзүм төлөп коем десем, жакшыбы мага? Мага дагы жакшы, сизге дагы жакшы. Мен ошентип баягы чайды өзүм мен төлөп коем, кой, оор болбогула балдар деген өлкө болгубуз келет мен. Ан үчүн эки жүздүү болбошубуз керек. Эгерде батыштан акча албайбыз, батыштын акчасы жаман дей турган болсок, анда талап такыр алганды токтотолу. Азыр мындай болуп атат. Мисалы жанагы Азаттык бул батыштан кадимкидей эле каржыланып иштеген мекеме. Ал толук, ал эч кимге жашыруун эмес. Ал үчүн атайын Кыргызстандын бийлигинен уруксат сураган. Биз ушу батыштан каржыланабыз. Бирок Кыргызстандагы маалымат саясатын ачык жүргүзөлү деп атабыз. Ошого силер макулсуңарбы деп макулдук алган. Кыргызстан аларга мандат берген. Ооба, ушул сен маалымат саясаты менен алектен деп. Анан мен ошол мекемеде, ошол жанагы батыш тарабынан каржыланган мекемеде мен иштегенмин. Мен азыр мага койсо, ошол Кыргызстандагы жарандардын баардыгын ошол азаттыкка алып кирип, бир жок дегенде бир 5-6 айдан иштетип көрмөкмүн да. Кээ бир учурда мындай болот да, Ыдырыс Исаковду түшүнүш үчүн Ыдырыс Исаков болуп бир 2 ай иштеп көрсө дейм да мен адамдардычы. Азыр мындай болуп атат. Мен мисалы YouTube'дан азыр акча алам. Айына бир $1000 тегерегинде акча түшөт. Батыштан алам. Ал YouTube батыштыкы да. Эл айтып жүргөн батыштан акча алат деген ушул. Ооба. Анан мен эмне кылышым керек? Мен анда мындай кылып, жок, азыр мындай кылышым керекпи мына? Карасаңыз, мен мындай кылышым керекпи? Мен азыр КТР мисалы өкмөттөн акча алат. Андан сырткары Кытайдан акча алат, анан батыштан акча алат ал дагы. КТР мисалы Азаттык, BBC дегенди чыгарып берет да. Чыгарып берген үчүн батыш аларга акча төлөп берет. Кытайдын баягы Жунгуго сапар жана ушу Жунгуго назар деген сыяктууларын чыгарып берет. Ал үчүн КТР мисалы Кытайдан акча алат. Кытай бизге доспу же душманбы десең, элдин азыр бир дары Кытай бизге душман деп жооп берет. Анда КТР дагы бизге душман болуп калбайбы анда? Себеби ошолордун маалыматын алып чыгарып берип аткан. Анда мисалы батыштын акчасын алып жанагы эфирдик убактысын берип акча алып аткан КТР дагы бизге душман болуп калабы анда? Макул. Бизде азыр жанагы СПИД боюнча ооругандар көп, Россияга барып атат. Интимдик тарбия деген бизде жок. Анан адамдардын бир дары, айрымдары ушул жаман илдетке кабылып калып атышат. Бардыгы жашагысы келет. Анан аларды дарылаганга келгенде биздин акчабыз жок. Эмне кылабыз? Батыштан акча сурайбыз. Батыш анан дарылардын баарын ошолор алып берип атат. Кой, ушу Кыргыз кырылып калбасын деп. Анан жанагы элдин азыр көпчүлүгү Россияда иштеп атат. Россияда жакшы жумушта иштебейт, жаман жумушта иштейбиз көпчүлүгүбүз. Оор жумуштарда иштейбиз балдарыбыз. Россиянын абасы сыз, нымдуу. Биз ага көнгөн эмеспиз, биз ысык жерде жүргөнбүз. Анан балдар ач жүрөт, ток жүрөт. Анан ал жактан туберкулезду жуктуруп келип атышат. Аларды ким дарылап атат? Батыш дарылап берип атат. Чыксаңыз, көпүрөлөрүбүздү куруп берип атышат. Ким? Батыш куруп берип атат. Аскерлерибизге форманы ким берип атат?
Россия берип атат. Россия батышпы? Батыш. Эмеге милицияларыбызга форманы ким берип атат? Ошол орустардан калган форманы кийип атышат. Россия батышпы? Батыш. Ошто карасаңыз, баягы будкалар пайда болду. Милициялар отура турган. Ким берди? Өзбекстан берди. Таможняга, бажыга барсаңыз, артында жазуу турат. Юсаидтен деп. Юсаид ким? Батыш. Компьютерлеринде жазуулар турат ушинтип. Мебелдерди карасаңыз, ушундай. Түрмөлөрдү карасаңыз, ким ремонтту берди? Ушул туберкулез түрмөдөн чыгып атыптыр. Туберкулезди ушул түрмөдөн тыйышыбыз керек. Туберкулездин булагы түрмө болуп калыптыр. Түрмөлөрдү оңдобосок болбойт деп, анан батыш келип түрмөлөрдөн бери ремонт кылып берди. Булардын биттеп кетип атышыптыр деп ичине кир жуугуч машиналардан бери коюп берди. Азыркы биздин кыргыз мисалы билим берүүсүндө биз өзүбүздүн балдарыбызды китеп менен камсыздай албай калдык. Китепти эл жарымын сатып алып атат. Жарымын Американын элчилиги басып чыгарып берип атат. Китепти биздин окуй турган балдарыбызга деген китепти мына өзүңөр жазгыла деп атат. Мына өзүңөр жазгыла. Каалаган чыгармаларыңарды ошо китебиңерге өзүңөр киргизгиле деп атат. Анан өзүңөр мындай балдарды кантип тарбиялайсыңар, аны өзүңөр чечкиле деп атат. Болгону биз каржылап берели деп атат. Ошо китебиңер, балдарыңар китепсиз калыптыр, ошон китебиңерди ошо каржылап берели, басып берели деп атат. Биздикилер ошону дагы коррупция кылып, ошол бир жакшыраак авторлорду тандаганын ордуна тууган, туушкан бирдеме кылып атышат дагы, бир демелерди анан жазып туруп ошо китепке киргизип коюп атышат. Анан аны Америка каяктан билсин анан чыгарып берип атат. Берсе, баягысы кээ бир учурда жакшы чыгат, кээ бир учурда анча-мынча катасы кетет. Катаны эмне Америка жазып берип отурабы ошону? Кээде туруп мен баягы туалет жөнүндө айтам. Бул кандай туалет? Бул туалет деген мындай бир жакшыраак болуш керек го. Акыры биз 21-кылымда жашап атабыз го. Кардарларыңды урматтап койбойсуңбу? Гигиенаны кичине сактап койбойлубу деп чыксаң, Ыдырыс Батыштын сөзүн сүйлөйт. Акыры ушул мага ушул Америка келип туруп, Ыдырыс, ушул сен туалет жөнүндө сүйлөчү деп суранабы мененчи? Америкага ушу Кыргызстандагы бир туалет кызыкпы? Эгерде мен дагы бир нерсени айткым келет. Баягыда мындай нерсе болду. Бир бизде акыл эс деген болуш керек да. Американын элчиси Украинадан чыгып, Украина, Казакстан, Афганистан, Өзбекстан, Тажикстан кылып кыдырып жүрүп, анан ушинтип Борбор Азия мамлекеттерин кырдырайын деп келиптир. Мен угуп отурам, мындай карап, жаңылыктарды окуйм. Окусам, ошол Марк Помпео экен, ушундай болсо керек. Ошол Американын мамлекеттик катчысы болсо керек эле. Келди дагы Өзбекстанга конуп жатып алды. Кыргызстанга биз демократиянын аралчасы элек, биз ак элек, көк элек деп мактанып жүргөн жерге келип баш багып койгон жок. Биздин тышкы иштер министри ошол жерге барды өзү. Канчалык кабыл алып, канчалык аны менен сүйлөштү билбейм, бирок Америка үчүн Кыргызстан кызык эмес экен. Өзбекстан кызыгыраак экен. Анан Өзбекстанда жатып алды дагы, Өзбекстанда кетээрде чай ичип койгула деп $30 миллион таштап кетти. 30 миллион деген сөз, 30 жап-жаңы мектеп деген сөз. 30 мисалы Өзбекстанга ал эч нерсе болбойт. Аз эле акча. Өзбекстандын экономикасы биздикине караганда бир нече эсе кубаттуу. Бирок ошого карабай алар келди дагы ошол Өзбекстанга 30 миллионду мына 20 миллионуна жаңы мектептерди кургула, 10 миллионуна баягы балдарга англис тилин окутууга жумшагыла деп анан таштап кетти. Ошол жерден англис тилдүү, билимдүү өзбек балдары көбөйгөн болсо жаманбы, жакшыбы? Жакшы да. Аны өзбектер ошентип аны баягы ашын бышырып, ака деп артынан таптап, ресторанга алып кирип, сулуу кыздарын бийлетип, көңүлүн ачып, 30 миллионун алып калып жөнөтүп коюшту. Аны биз кылсак болбой беле мисалы? Биз кызык болбой атпайбыз баларга. Кызык болсок алардын андан да көбүрөөк акчасын албай белек. Ушундай да, эгерде биз же өзүбүз күчтүү болушубуз керек, Иран сыяктуу. Иран мисалы Американын акчасын албайт. Америка менен атышып кетет. Азамат экен ошолор. Ошого жараша акчасын албайт. Алар менен сүйлөшпөйт, душман көрөт. Бирок ошого жараша иш кылат. Алар Американы жек көрөбү, акчасын да калбайт, мамиле да кылбайт. Биз болсо жамандай беребиз, анан барып алып акчасын ала беребиз. Анан анда жарымын урдап коебуз. Ушул биздеги калыстык. Ушинтип анан бирөө бир мына коррупция болуп атат, тиги чоң урдап атат, тиги чоң жеп атат деп сүйлөп койсоң, же сен бандит болосуң,
же кечегиндей наркоман болуп чыгасың, же бир батышчыл агент бирдеме болуп чыгасың. Ушундай болуп калдык да. Демек бирөө сизге атайын байланыш Ыдырыс, сен бияка кел, сага биз акча төлөп туралы, Кыргызстандын катасын айт деп эч ким акча төлөбөйт. Кимге зарыл? Төлөгөнү бул болгону YouTube'дан түшкөн акча, батыштан келди, ошол гана. Азаттыкта иштедиңиз. Канча бир убакыт иштедиңиз дагы, иштен чыктыңыз. Али Токтакынов иштеди, алар иштен чыкты. Бирок иштен чыккан кезде ошол эле кезде форматыңыздар бир, ошондой эле каталарды айтып көрсөтүңүздөр, ошол эле форматта. Неге чыгып кеттиңиздер? Ошол жакта иштеп жүрө бербей. Буну айырмасы эмнеде? Өзүнчө иштегенде эмне, ал жакта иштегенде эмне? Мен ачык айтайын, мен мындай болду. 2019-жылы жанагы октябрдагы шайлоо болбоду, жанагы кесепеттүү. Ошондон айынан баягы төңкөрүш болду дагы бир жолу. Сооронбай Жээнбеков кетти, ордуна Садыр Жапаров келди. Мына ошол шайлоодо мен дагы баягы шайлоо оорусу менен ооруганмын. Депутаттык деген илдет мага дагы жуккан ошол маалда. Мен анан ушул депутат болсом кыйратам, ушу мен жыргатам, ушу мен эле ушу жетишпей турам деп ойлогом мен чындап эле. Деп анан ошол маалда мен депутат болуш үчүн баягы Азаттыктан кой деп контракттардын баардыгын үзүп, баш тартып чыгып баса бергем. Анан келдим, келип карасам, мындай депутат болуу мүмкүнчүлүгү жок. Анан болбосо жакшы экен анда. Макул, болбосо депутат болбой эле коем деп анан жүрдүм. Үйүмдө мисалы бир душум жок болчу, чынын айтайын. Кухням жакшы эмес болчу, тандырымдын үстү ачык болчу. Ошолордун баардыгын анан жасап бир 6 айда эс алдым. Келип анан кийин анан кайра шайлоо башталды. Анда уже мен барбайын дедим. Андан көрө мен баягы өзүмчө чыгайын дедим дагы. Баягы көз караш өзгөрдү. Депутат болом деген көз караш өзгөрдү. Анын ордуна мен депутат болбой эле, көз карандысыз эле журналист болоюн дагы. Ошол мурдагы айтып жүргөн нерсемди өзүмдүн бүт жоопкерчилигин баягы күнгөйүн дагы, тескейин дагы, жакшысын, ширинин, таттуусун, ачуусун баардыгын өзүм татайын. Жоопкерчиликти өзүмдү мойнума алайын. Жаман десе дагы мына жаман десин, жакшы десе жакшы десин, бирок ошонун баардыгына мен жоопкерчилик өзүмдө болсун дедим дагы. Анан жанагы өзүмчө YouTube канал ачып чыктым. Чыгып азыркы ушул форматта иштеп атам. Ошодон бери келатканым ошол. Андан кийин дагы жанагы депутаттык шайлоо болду. Кечээ жакында бүтпөдүбү? Анан анда дагы чакыргандар болду. Ой, сен ушул сен эле барсаң кыйратат элең дегендер болду. Бирок мен ошол азыр баягы адам бара-бара эсине кирген сайын корко баштайт экен. Мен коркок боло баштаган окшойм. Булганып кетем, эми аларга аралашып кетем, интрига көп. Андан көрө ошол таза эле ушинтип эл менен эле элдин арасында эле жүрө берейин деп чечтим. Ошентип жүрөм азыр. Анан эми Алиге мен жооп бере албайм. Али бирок бул баягы төңкөрүш болгондон кийин келди. Мен төңкөрүш болгонго чейин бир нече бир 3-4 ай мурун келдим окшойт. Андан мен төңкөрүш болуп, жанагындай болгондо мен анда уже аралашпадым. Депутатка бардыңыз, ал жака өтүү мүмкүнчүлүгү жок экенин көрдүңүз дагы. 6 ай эс алдыңыз. Андан кийин кайра Азаттыкка барам деген ой болгон жок. Өзүмдүн жумушума кайрылайын деп. Жок. Себеби мындай да. Адамда мындай нерсе бар. Басып өткөн жол деген бар да. Басып өткөн жолуңду кайра эле таптап, кайра эле аркаңа кылчактап эле барып үзүлө албай эле ушул илинип эле жанагы кандай десем, ошо айланчыктай бергенди мен жаман көрөм. Кеттиңби? Кеттиң. Бирок мен уруш талашсыз, мындай бир интрига, ушак-пушагы жок эле, мындай эле түз эле мен койгула мен кеттим деп эле. Салам түз, баары жакшы. Ооба. Айына $1000 табам дедиңиз. Жетеби жашоого? Жетпейт. Азыр ушулар кандай кыласыз? Жок, эми мындай да. Бул мен каалагандай жашоого жетпейт. Мисалы мен балдарымды жеке менчик мектепте окуткум келет. Ага жетпейт. Мен өзүм баягы өзүмдүн финансылык көз карандысыздыгымды түзүп алышым керек. Ага жетпейт. Мен деле бир кичинекей бир бизнес кылып койсом, кичинекей эмес, анан бара-бара чоңойтуп бир чоңураак бизнес кылсам, ал бизнесим мага кошумча киреше берип турган болсо, мен ошондо эч кимден көз каранды болбой, эч жерде кысынбай жүргүм келет да мен деле адам катары. Анан ошондойго жетпейт. Мисалы каалагандай кийим кийгим келет, мына сиздикиндей костюм кийгим келет мисалы. Андайларга жетпей калат. Анан бирок азыр эми мен бара-бара ушул эмемди көбөйтөм деп атам. Ошол мага катталуучулардын санын көбөйтсөм, андан сырткары
жанагы рекламаларды да алсам, бирок саясий реклама албайын деп атам, ушул жалаң жөнөкөй кадимки турмуш тиричилик рекламаларын алып, ошонун эсебинен кирешемди дагы бир аз көтөрүп алсам, мен финансылык жактан мындай көз карандысызыраак болот элем. Ошондо мен мындан дагы күчтүүрөөк, мындан дагы көз карандысызыраак болот элем деген ойдо жүрөм. Ыдыр, сенин акчаңды билебиз. Костюм кийбей жүрөсүң, жөнөкөй жүрөсүң, акчаң жетпей эткенин көрүп турабыз. Кел, мен сага акча берейин, ушул иликтөн жөн эле кой дегендер болдубу? Акча сунуштагандар. Бирок ачыктан ачык эле келип. Андайлар болот. Ушул күнгө чейин болот. Ооба, болот. Азыр эми бирок эч кимден алган жоксуз. Мен Айбир таза болсун деп. Мен мындайда, эми алып, эртеси ушинтип бозоруп, ошонун алдына келгенде көзүң жалдырап, жакшы мындай баягы мокоп, жалпаңдап тургандан өткөн жаман нерсе жок да. Ошон үчүн мен ошол байлар менен, айрыкча ушул коррупционер байлар менен бир алака кылгандан өтө карманам да. Ошолордон алысыраак жүрсөм экен дейм. Акыркы суроо болсун. Сиз көрсөтүүлөрүңүздө башында саламатсыздарбы, аты жөнүм Ыдырыс Исаков деп баштайсыз. Ассаламу алейкум дебейсиз. Себеби эмнеде? Сиз көрсөтүүгө динди аралаштыргыңыз келбейби же кандай көз караш менен? Аз көп майгеле журналисттер карасаң ассаламу алейкум деп учурашат, же бир башка өздөрүнүн жолдору бар. Ассаламу алейкум десе, бул динди карманат деп түшүнөт. Көпчүлүк мындай карапайым эл. Негизги идея. Мындай да, биз ушунчалык баягы кээде жука, ушунчалык жупуну, ушунчалык баягы тайыз болуп кеттик. Ушул ассаламу алейкум деп койсо эле, ушул бир диндар экен, ушул гана бир баягы таза экен, ак ниеттүү экен деп, анан кадимден баягы кыргыз саламатсыздарбы деп койсо эле, ошол динсиз экен дегенге чейин алып барганга аракет кылып атабыз да. Мен ушуга окшогон баягы мындай да, биз диндин ичин түшүнүшүбүз керекпи же сыртын гана түшүнсөк болдубу биз? Биз макул мен азыр сакалды дагы коюп алайын. Макул мен азыр баягы ыштанды дагы кийип алайын, баягы пакистандыктар кийген ыштанды дагы. Пайгамбарыбыз ушинтип атыптыр деп. Бирок акчаны алып жүрө берейин. Анда эмне ошондо мен аябай диндар болуп кетемби? Ошондо жакшы адам болуп кетемби? Форма менен, тышкы форма менен, жаңгактын тышы менен ичи бар. Жаңгактын тышы бул катуу, кадимки көрүнүп турган жаңгак. Ичине кирсең маңызы жей турган жери ичинде. Анын үчүн таш таап келип чагышың керек. Аны чукулап алып, анан жешиң керек. Ал татаал, ал кыйын. Анан мындай нерсе бар да. Салам деген сөз биздин өзү кыргыз тилибиздин 80% өзү араб тилинен келип чыккан. Биз түрк тилдүү дейбиз, бирок түрк тилдүүлүк дагы бар. Мен баягы балким 80% деп адашышым мүмкүн, бирок кыргыз тилинин, кыргыз эне тилинин өзөгүн араб тили түзөт. Салам деген сөз арабтардын ошол ассалом деген сөзүнөн келип чыккан. Анан эле ушул ассаламу алейкум дебей койду деп эми күнөөлөсүн, эми ар ким өзүнүн деңгээлинде ой жүгүртөт. Анан эмне кылайын эми? Мен кичинемден ошондой тарбия көргөнмүн. Мени апам уруша берет. Сен паланчаны Айшата дебейсиң деп. Мен кичинемден аны Айшата деген эмесмин да, анан кийин эле анан чоңоюп калганда ой Айшата деш, мага мындай өбүм боло берчү да. Анан бир Айшатам болчу. Анын эч качан аны мындай башкача айта албайм да. Аны кичинемден бул сенин Айшатаң болот деп, Дастан Айшата деп ушинтип үйрөтүшкөн да. Анан мен аны азыркыга чейин Дастан Айшата дейм. Аны мен башкача атай албайм менчи. Ошол мага мындай мээге ошентип сиңип калган да, Дастан Айшата деп. Бирок башкалардын анткени эмес экен, аларды мен деги эле Айшата дей албайм. Болбосо алар деле Айшата. Ошол сыяктуу эле баягы эме да. Мындай кичинекейиңден көнгөн жанагындай көнгөн, кабыл алган, сага рефлекс болуп мээңе отуруп калган нерселер болот да, жүрүм турум болот. Мен ошонун чегинде эле айтып атам, мен бул ассаламу алейкум менен саламдын ушул динге ушунчалык тиешеси бар. Ушул динди ошол бир эле сөз аныктап калса, анда кандай жеңил болуп калмак жашоо. Анда дин ошончолук эле арзан болуп кетеби? Диндин баасын анчалык арзандатпаш керек да. Жумалыкка канчалык барып турасыз, жума намазга? Жума намазга мен чаанда барам өтө. Көп барбайм, такай барбайм. Бирок барып турасыз. Анча-мынча барам. Ошол айт намаздарга барам. Көп жанагындай эмес. Мен өзүм мындай да, мен кээде
Балким мен азыр ушул дин жолунда жүргөн кишилер, диндар кишилер балким терс кабыл алышы мүмкүн. Мындай да, мен кээ бир билимсиз кечээ бандит болуп жүрүп алып эле бүгүн акыл үйрөтүп аткан эмелерди баягы молдокелерди көргөндө аябай жиним келет да. Анан алардан бир алайын десең угуттуу бир өзөктүү бирдеме жок да. Барсаң баягы догма ойлорду айта берет да баягы. Бир күнү айтып атат, мен өзүмдү мындай нерсе бар да, ойдун, пикирлердин баягы адам өзүн өзү жаман ойлордон, жаман сөздөрдөн дагы коргоп жүрүш керек да. Тазараак алып жүрүш керек. Кээде баягы күнү бир мечитте мынтип сүйлөп атат. Не дейт? Дозоктун ичи ушунчалык кең экен дейт, ал чексиз экен дейт. Дозоктун ичинде от ушундай күйүп турат экен, ал өчпөйт экен дейт. Анан ага дейт, ушул адамдардын сөөктөрү дейт. Не дейт? Отун болуп күйүп турат экен дейт да. Ушундай баягы аябай коркунучтуу нерсени айтып берип атат да. Аны мен ар бир сөзгө маани берем адамдардын сөздөрүнө. Анан мен ошол айтылып аткан сөздү элестетем кадимкидей, кинодогудай картина кылып мына жериме элестетем. Ал өтө коркунучтуу картина да булчу. Анан ошондой нерсени айтып баягы элди ушунчалык жанагындай коркутуп атат да. А мен динди коркунучтуу деп эсептебейм мен. Динди мээримдин булагы деп эсептейм. Адилеттүүлүктүн булагы деп эсептейм да. Анан ошондой нерсени мындай коркунучтун булагы кылып койгон ошондой молдокелерди мен сыйлай албайм да. Анан ошолордун артында туруп алып намаз окугум келбейт да. Мен андан сырткары дагы бир нерсе бар. Ар бир адам менен Кудайдын ортосундагы мамиле бул жеке мамиле да. Кээ бир учурда динде дагы айтылат баягы. Бирөө дейт өмүр бою жаман иш менен алектенип жүргөн экен, а бирөө өмүр бою намаз окуп жүргөн экен. Бирок баягы жаман иш кылып жүргөн адам, баягы кылмышкер дагы Кудай бар, ушу Кудай сактаса экен деп Кудайга ишеними бар экен дейт да. Анан берки намаз окуган менен ушу Кудай бар бекен, жок бекен ушул. Балким болуп калган болсо бейишке кирбей калбайын деп вариант катары окуп койчу экен дейт. Анын ниети Кудайга белгилүү экен дейт. Ошон үчүн баягы молдо өмүр бою такыба болуп баягы намаз окуган киши дозокко түшүп, а берки өмүр бою кылмыш кылып жүргөн, бирок Кудайды эч качан унутпаган киши бейишке түшүптүр дейт да. Биз ушундай нерселер бар да. Мен муну менен айтайын дегеним мындай. Биз Кудайдын ролун талашпашыбыз керек да. Кудай кимди бейишке киргизет, кимди дозокко түшүрөт. Ал Кудайдын өзүнүн жумушу, Кудайдын өзүнүн иши, Кудайдын өзүнүн эрки, анын ыктыяры. Анын ыктыярына мурун эле биз өзүбүз бирөөнү күнөөлөп, анан вердикти чыгарып, өкүмдү айтып, ой сен капырсың деп, сен динсизсиң деп динсизге чыгарып коюп атабыз. Ага кимдин акысы бар өзү? Ага Кудайдын, алар эмне Кудайдан дагы кээ бир адамдар бар ушундай. Кудайдан дагы азиз болуп кетеби? Кудайдан дагы улук болуп кетиштиби алар? Кудайдын функциясын, Кудайдын полномочиясын талашат да кээ бир адамдар отуруп алыпчы. Бирок мындай нерсе бар да. Кудай менен адамдын ортосундагы мамиле бул өтө азиз, өтө купуя, өтө мындай жекелик маселе да. Ага көрүнгөн киши кирип, көрүнгөн киши мурдун сала бербеш керек да. Бул баягы кандай десем, ушунчалык баягы ушунчалык жеке маселе да. Ошон үчүн мен ушундай баягы дин боюнча талашып, анан динди мен өзү жакшы билбейм. Бирок мен баягы өтө такыба агаларым бар, ушул дин боюнча эме кылган. Алар менен сүйлөшүп, анан алар менен кээде талашып турам. Талашып, анан мен айтам да, ушу талашканым жакшы болуп атабы, жаман болуп атабы десем, ыдырыс сенин талашканың жакшы болуп атат. Эмнеге десем, бир күн бирөөсү айтат. Сенин талаштарыңдан сага жооп издейм деп мен кээде дейт. Анан мен кийинки, мисалы, чоңураак аудиторияга чыкканда, ошол жооп таппай калып, көп элдин алдында уят болгондон көрө мен азыр сен айткан нерселерге аргумент таап, мындай даярданып алганым жакшы болот. Деп анан экөөбүз ушинтип мындай узак бир жолукканда 3 саат, 4 саат ушул дин маселеси боюнча сүйлөшүп калабыз. Ошо нике маселеси, адамдардын акы деген маселе. Анан диндеги эң маанилүү нерселер эмне? Эми эптеп эле барып эле баягы эл катары шашып барып
диндин формасын кылып эле сакалды коюп туруп анан кийин монтип daarатты алып туруп анан барып элдин көзүнчө намазды окуп коюп эле чыгып ошол элеби дин? Ошончолук жеңилби? Ошончолук арзанбы дин? Деген маселе жаралат да. Ошондо анан кийин мен жанагынтип балардан ушуларды сурайм да. Сурасам анан айтышат да, жок Ыдырыс, дин бул терең нерсе. Мунун баалуулуктары бар. Мунун чоң көтөргөн идеясы бар, көтөргөн жүгү бар. Аны мындай шашпай, түшүнүп, акылың менен таанып, окуп, анан кийин ага жараша бир мамилең калыптаныш керек деген нерсе бар да. Анан биздеги азыр мен ошол өмүрүндө 2 аятты окубай, анын котормосун талкуулабай, талдабай туруп, анан ошо дин жөнүндө ошо акыл үйрөтүп, өзүнчө динди таңуулап сага, ой сен намаз окубайт экенсиң, ой сен орозо тутпайт экенсиң дегендерди аябай жек көрөм да. Мен мисалы атам азыр айтып атпаймынбы, 98ге чыкты азыр буюрса. Ошол киши өзү эми согуштун ардагерлери көп пенсия алат да. Анан ошол киши бир күн мен укпайм, мен студент болуп жүрсөм, атаң ажыга кетип атат дешет. Ой, каяктан, кантип? Анан эмне кылдыңар, мындай акча чогулттуңар десем, жок, өзү эле кетип атат. Көрсө ал өзү пенсиясын топтоп жүрүп, ошол акчасына жанагы ажыга жөнөгөн экен. Ошентип ажыга барып келди. Баягы ал кишини мен ошол чоң атамдан көп үлгү алам да. Менчи мындай карапан жашоосуначы, мындай күлүп жүрө берет. Анан бирөөлөр келсе тамашалап, аябай тамашалашканды жакшы көрөт. Анан тамашалашып сүйлөшөт. Мен менен барсам дагы аябай тамашалашат. Анан ошол киши эме да, мындай бирөөгө эч кандай жүгүн артпай, кээ бирлер азыр эме кылып атпайбы? Баягы балдарына жүгүн артып коюп, анан мен эмеге барат элем, ажыга барат элем, элдин балдары ажыга алып барып атышат, мен дагы апаргыла деп жаш баладай жаңжал кылган аксакалдарды деле билебиз. Анан ошондой кылбастан менин чоң атам ошол өзүнүн пенсиясын чогултуп алып өзү барып келди да. Анан мен мындай таң калам. Анан ошол киши мени эч качан Ыдырыс, сен намаз окушуң керек, сен жанагы орозо тутушуң керек деп мени эч качан ушинтип зекиген эмес да. Ал өзүнүн жүрүш турушу менен, өзүнүн кылган иши менен жанагындай кылып үлгүсүн көрсөтүп атат. Дайыма анын мындай кичинекей саат болот. Көз жетпейт да баягы сааттын стрелкасын көргөнгө же болбосо цифраны көргөнгө. Ал мал саатын алат дагы кулагына тосуп туруп мынтип баягы бир кнопкасы бар, ошонусун басат. Тип басып. Басса анан баягы орусча сүйлөйт. 6 часов 30 минут деп. Анан ошо маалда жанагынтип жөнөп калат. Мен шашып баягы мен тарат албайын деп, анан же болбосо анан бир кичинекей фонариги бар. Ошол фонариги менен кечинде дагы барып азыр эми баса албай калды узакка. Мындан бир 4 жыл мурун ошентип өзү баягыны угуп, анан өзү мечитке ошентип барып келчү. Таңга маал дагы ошол эл тура электе жап-жалгыз өзү мечитке ошентип барат. Анан эл баягы шамда көпчүлүгү кирип калат, баягы каш карайып калат, ошондо дагы мечитке барып, анан өзү ошо фонаригин көтөрүп алып, ошо баягы саатын тыңшап отуруп, ошол саат боюнча барып келет да. Менин тайнем мындай киши эле. Тайнем өтүп кетти. Тайнем эл 5 маал намаз окуса, тайнем бир адашпайын, бирок ар бир жарым саат, 1 саат деле намаз окуй берчү да. Мындай намаз, анан дагы мындай намаз деп, анын намаздын түрлөрү өтө көп эле. Ал өткөнүнө бир 2 жыл, 3 жыл болуп калды тайнем өткөнүнө. Же адашып атамбы? Анан ушунчалык намазды көп окучу да. Отур эле баягы мындай дасторгондо отурабыз, эме эле отурганбыз. Отурсаң эле анан чыгып кетет. Анан кайра келип туруп эле анан дагы бир аз отургандан кийин эле дагы чыгып кетет. Ушинтип тынбай намаз окуп турган киши да. Мен эми анан тайнем бир күн мындай болуп калды. Өзүнүн небереси бар, анан түрк лицейге берип калышты. Анан бир күн тайнем айтып калды. Барсам, небересин түрк лицейге бергенде ошо түрк лицейден чыгарып алыптыр. Аны тайнем чыгартыптыр. Неге чыгарып алдыңар? Түрк лицей жакшы эмес беле десем айтат. Намаз оку деп кыйнап атыптыр баланы деп. Тайнем ошол бир күндө 20 жолу намаз окуган тайнем ошентип балага азыртан таңуулабасын. Бала жаш азыр. Калыптан элек. Андай кылып баягы эме кылбасын, баланы чөчүтпасын. Өзү акылына кирип шашпай окуйт.
азыр билимин алсын деп тайнем ошо баланы түрк лицейден чыгарып алган. Ушуга окшогон нерселер бар да, анын баардыгын тааныш үчүн, анын баардыгын аңдаш үчүн акыл керек да. Анын үчүн билим керек. Анан ошол биз баардыгыбыз эле намаз окуп, анан намаз окуган кишилердин баары эле аппак болуп кете турган болсок, азыр мына коррупционерлердин билесиңерби? 80-90% намаз окушат, калтырбай окушат. Кээ бир жетекчилерди көргөнмүн. Кече жаңы жыл болсо, жаңы жылды майрамдап, өлгүдөй ичип, эртеси күнү айт намаз боло турган болсо, ошол жанагы оозунан жыты кетелек чыгып, айт намазга да катышып кое берет. И бул нерсе тышкы форма да. Ушунчалык биз тышкы формага ушунчалык алданабыз, ушунчалык арзан нерсеге алданабыз, чыгып эле намаз окуп койсо, ушул жакшы экен деп. Андай эмес да. Азыркы коррупционерлердин көпчүлүгү мечит сала коюшат. Уурдаганы олчоет, мына жака бир мечит салып коюшат. Бул жака бир жанагы анан намазга барып коет элге. Анан аксакалдарды чакырып, анан анча-мынча чай берип коет. Ошол элеби? Биз ошончолук арзан алданабызбы? Анан адамдын бүт баягы кылган ишин ошо намаз окубайт деп эле жокко чыгарып коебузбу? Мен кээде жанагы дем да, мындай өзүмдү өзүм мындай ошого окшогон баягы билимсиздиктен коргогум келет да. Мен билимдүү кишилер менен көбүрөөк сүйлөшкүм келет. Окуган кишилер менен көбүрөөк сүйлөшкүм келет. Себеби окуган киши менен сүйлөшсөң акылың толот. Байыйсың. Дай өсөсүң да. Анан кээде ошол кээ бир молдокелер менен сүйлөшүп калсаң, бир бет келишип, же болбосо алардын баягы окуп аткан баяндарын угуп отурсаң, диниң келип, итиркейиң келип, ушунчалык баягы эме болуп чыгасың да, эмоционалдык жактан абдан баягынтип, ушинтип оор чыгасың да. Анын не кереги бар? Ошого окшогон маселелер бар. Анын баардыгын кээ бирлер түшүнүп, түшүнбөй, өмүрүндө бир 2 китепти окубай туруп эле анан ой ушул намаз окубайт деп. Намаз окуп аткан урлардын канчасын көрүп атабыз. Сакалды коюп алып, баягы көрүнгөнгө күчүн көргөзүп, аферистик кылып жүргөндөр. Азыр монтип жолук тагып алып, аферистик кылып жүргөндөр канча. Анан эми ошончо эле ошо жыргап кетебизби? Андан көрө мындай билим албайлыбы? Мындай бир жакшыраак билимди алалы, эл үчүн мындай өзүбүздүн өлкөбүз үчүн иштейли. Макул өлкө үчүн иштебе, башка үчүн иштебе, өзүңдүн балаң үчүн иштечи. Балаң каякта жашайт? Ошол сенин үйүңдө жашайт эртең. Сенин районуңда жашайт. Ошол жер таза болсо, ошол жердин тротуары өзүнчө болсо, жолу коопсуз болсо, ошол жакшыбы? Анан кийин жок деп уурдап алып туруп эле намазга барып коюп эле, ошодон кутула берсек, анда мынчалык анда жакшы болбойбу эле анда. Ошол жашоо мынчалык арзан эмес, жашоо мынчалык жеңил эмес, жашоо мынчалык жөнөкөй эмес. Жашоого караганда кыйла татаал. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз коноктор чакырганда сөзсүз сурайт. Сен кимсиңде рейтингиңе карайт, көп интервью бербейт. Экинчиден, жок дегенде бир 2-3 суроону жокко чыгарат. Ушул суроону берме, бул суроону бербе деп. Сиз анткен жоксуз, каалаган суроону бере бер деп суроону окуган да жоксуз. Ошо менен бирге маекке келиштиңиз. Эмне себептен, кандай ой менен келиштиңиз? Мен биринчиден, азыр сиз жаш экенсиз. Анан азыр мен жаштардан үмүтүм чоң. Жаштар кандай десем, жаштар баары бир бул жаңы дем да. Анан мен жаштарды колдогум келет. Жаштар баары каалайбы, каалабайбы? Мисалы кече телефондун экенин билбеген, интернеттин экенин билбегендер азыр келип алып интернетти үйрөнгөнгө чейин кыйла убакыт өтөт. Андан көрө жаштар менен сүйлөшсөң, жаштар азыркы заманга даярыраак да, өскөнгө даяр. Алардан бирдемени үмүт кылсаң болот, алардан бирдемени күтсөң болот. Ошон үчүн мен көбүнчө ставканы жаштарга коем. Мен жаштар өссүн дейм. Ошон үчүн мен жаштарды колдош үчүн мен сизге макул болдум. Подписчигиңиз мен көрдүм бир аз экен, анчалык баягы элге таанылы эле экенсиз, көзгө көрүнө эле экенсиз, бирок мен аны караган жокмун. Мен жөн гана интервью берем деди, ниети бар экен, интервью алыш жөнүндө. Макул, мен колдойм дедим, колдоп атам. Мен жанагы корко турган, бирөөдөн жашыра турган, иймене турган, мунун суроону бербей эле койчу дей турган Кудайга шүгүр, андай күнөөм жок мен. Андай жашыра турган былыгым да. Ошон үчүн мен
эмне үчүн коркушум керек, эмне үчүн баягы суроолорду карап, ой муну бербе, ой тигини бербе деп мен өзүм да жек көрөм ошондойлорду. Ошо кээ бир адамдар бар, ушул ушунчалык эле жанагы суроодон коркуп эле, ой ушуну бербе, ой ушуну айтпа, ушуну чыгарба деп сүйлөп бүткөндөн кийин дагы мындай кылышат. Ой, баягы жерлери бар го, ошону алып эле койчу дурус депчи. Мен андайды жакшы деп эсептебейм да. Мен рас элге мен ачык чыктымбы, демек мындай алганда азыркылар айтмакчы, мен до конца ачык болушум керек деп эсептейм. Ошол мен ачык болгонго аракет кылдым сизге. Менин оюмча сизге мындай канааттандырарлык жооп бердим деп ойлойм. Аябай жакшы жооп бердиңиз. Суроолор көңүлгө толду. Эми жакшы эле, жаман эмес. Дагы өсөсүз. Мен сизге мындай агрессивдүү, абдан мындай тез, бат өсүүнү дагы каалайм. Рахмат. Подписчиктериңиз көбөйсүн. Бирок сизге бир нерсени айта кетет элем. Подписчиктериңизди, өзүңүздүн көрөрмандарыңызды урматтаңыз, аларды сыйлаңыз. Анан алардын ишенимине доо кетирбеңиз. Алардын ишенимине, алардын үмүтүнө кыянаттык кылбаңыз дейт элем. Ошон үчүн чакырган конокторуңуз элди жакшылыкка, алдыга сүйрөй тургандар болсун. Элге бир жакшы мотивтерди бере турган, элдин көзүн ача турган, мээсин ачып мындай бир жакшы идеяларды куюп бере турган коноктор болсун дейм. Анан кээ бир адамдар бар, чыгарып коесуң эфирге, ал артка сүйрөйт ушундай. Бир кайдагы бир болбогон бир аргументтерди таап алат дагы анан ошонусун аябай калпты чындык койгулап отуруп артка сүйрөп кетет да элди. Ошондойлордон этият болушуңуз керек деп ойлойм. Бар болуңуз. Ийгилик. Урматтуу достор, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.